çöptөр kээ бир жерлер тизеге чейин өсүп кеткен жерлерди байкатам да. Эми мындай нерсе болгон эмес дейт. Буга чейин да биз жергиликтүү тургундардан сурап атабыз. Караңдар, жапжашын да. Тоолордун белине чейин, чокусуна чейин кээ бир жерлер жашынданып кетиптир да. Мына айлананы байкап атасыздарбы? Жапжашын караңдар. Аябай таң калып атабыз. Биз да арабтар да өздөрү таң калып атат экен. Мындай болчу маселе дейт да караңдар. Ajuvashimizga biraz комментарий алайык. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Кандай да? Жакшы, Аллага шүкүр. Кандай болду? Сапар кандай болду? Сапар абдан жакшы болду. Бир сапар экинчи сапарга окшошпойт. Не дегенде адамдар окшошпойт, ошон үчүн сапар да окшошпойт да. Ар бир жамааттын ичинде Алла берген өтө жакшы инсандар бар болот да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, адамдар бул алтын күмүштүн кени сыяктуу кен деген да. Адамдардын ичинде өтө жакшы адамдар көп, машалла. Ар бир жамаатыбызда келгенде адамдардын ичинде аябай жакшы адамдар көп кездеген. Бул жамаатында дагы аябай берешен, кызматкер, кичипейил, машалла. Жамаатыбызда аябай жакшы адамдар көп. Бирок кандай болгон күндө дагы бул Алланын берген убактысы токтобойт, өтүп кете берет. Кандай өмүр өтүп бара жаткандай эле ушундай убакыт өтүп кетти, сапарыбыз бүтүп калды. Өтө өкүнүчтүү, эми чоң мүмкүнчүлүк колдон чыгып кетти. Эми кимге качан Алла мүмкүнчүлүк берет, муну билбейбиз. Бирок дуа кылабыз, Аллахым тез арада кайрадан алып келсин деп. Амин, амин. Жеңил эле болдубу ушул? Аябай жеңил болду. Бул жамааттан мен бир эки нерсени байкадым. Биринчиден, бул жамааттын ичинде берешен адамдар көп болду. Экинчиден, бул жамаат өздөрү менен өздөрү эле умурашты, бечеки мээзин чакпаган жамаат болду да. Кээ бир жамааттар мурункуларда болуп калат эле, бир-эки адам арасындачы. Амир саап, сумкам 35 килограмм болуп кетти, не кылайын? 33 килограмм болуп кетти, не кылайын деп эле андан мурун айткан болосуң. Бирок кайра келишин сурай берген, бул болор болбос нерсе менен мени ортуп бергендер болот эле. Бул жамаат өздөрү менен өздөрү даярданып, тыпыйып, сонун бала автобуска олтурушуп алды, машалла, Аллахым ыраазы болсун. Жамаатка наразычылык жок. Жок, жамаатка наразычылык жок. Жамаатка ыраазысызбы? Абдан ыраазымын. Кийинки сапар качан? Кудайым буйруса 23 деп турабыз, Алладан дуа кылып атабыз. Алла насип кылса 23-үндө иншалла, январь 23, 5 күндөн кийин. 4 күндөн кийин Кудайым буйруса. Алла кабыл. Амин. Бул жамаатты да унутпай дуа кылып турасыз. Ооба, Кудай буйруса. Мен вообще буга чейинки жамааттардын баарын келген сайын дуа кылып турам, аларга видео жөнөтүп турам. Кабанын жанына дуа кылып жаткан видеолор жөнөтүп турам. Мындай да көрсөтпөй да дуа кылып турам. Мен менен келген адамдардын ар бири менин жүрөгүмдө дайым кала берет иншалла. 7-чи жамаатыңызбы бул? Бул 7-чи жамаат, Кудай буйруса, Аллахым кабыл кылсын. Мынтип элге кызмат кылып, улам алып келе бериңиз, бияка келип. Амин, амин, амин. Биз да сизден ыраазыбыз. Амин. Жакшы алып барып алып келдиңиз. Баардык жамаат ыраазы, баардык жамааттын ою менен керектүү жерлерде таргиптер, керектүү жерлерде сабактар. Кыскасы биз да сизге ыраазыбыз. Аллах таала кандай болсо да кабыл кылсын. Кемчиликтер кечирсин. Амин, Аллах таала амин. жыл сайын бизди чакырып турсун. Амин, амин. Сиздердин кийинки сапарларыңызда дуа кылып турасыз бул жамаатка. Иншалла дуа кылабыз сөзсүз түрдө. Өзгөчө сизге көрүп дуа кылабыз го иншалла. Анткени сиз менен экинчи жолу келе атасыз да. Жана жамааттын атынан сизге маслихатыңызга Дубайга билет берилди. Өзүңүз лидер умрадан алган экенсиз. Качан сапар эми? Ошол тура кичине кыскача айтып кетейли. Бизге лидер умра компаниянын жетекчиси Билимажи Майнаев ошо Дубайга ошол конференция болот, алдында чогулушу болот, жана ошо менен биргеликте эми эс алып келиңиз деп ошол мөөргө путевка берген эле. Кудайым буйруса ушак аттанайын деп турсак, мына Жомарт Ажике, анын достору ошол жамаат пикир кылышып, өзүңүз барбай мастурат менен барып келиңиз деп, экөөбүздү чогуу алып келиңиз деп булар мастураттын билетин чогуу пикир кылышкан. Аллахым кабыл кылсын. Кудайым буйруса эми
Şu fevral içi var, Ramazan'a çeyин barıp kelip kalish керек. Amin amin. Ramazan'a çeyin barıp kelip kalish керек. Уже Ramazandan keyin kollar boşabay kalat. Жақсы сау келиңиздер. Amin amin. Allah'ım razı olsun barыңızdan. Жамаатыбыздын атынан сиздерге чакан болсо да ыраазычылык билдирдик. Бул деген Меккеде деген ал деген 100 000ге көбөйө турган ал чоң белек да субханалла. Адамга рахмат айта албаган, Аллага шүгүр айта албайт дейт анан жамаатыбыз менен бир аз тикир кылып ушунча 50 адамды алып жүрүштү эле, 50 адамдын гамын жешти эле тамаша нерсе эмес. Канча переживать этип атабыз, канча ойлонуп атабыз. Ошо кичине да болсо ыраазычылык билдирип ошол нерсени уюштурдук. Ыраазы болуп коесуң. Жок, Аллахым разы болсун сиздерден. Аябай сүйүнөт. Күтүлбөгөн жерден берилген нерсечи бул тим эле укмуш, ааламдын падышасы берилгендей эле болуп калат экен дейсиз. Чындыгында элечи, баягы ааламга мени падыша кылып койгондой эле болуп калат экен. Чындыгында эле ушундай болду да. Алла разы болсун баарыбыздан. Сиздерден да Аллахым разы болсун. Мал дүйнөңүздөргө, бала чака баардыгыңызга Аллахым береке, жакшылык, дүйнө ахирет жакшы жашоосун берсин. Аман эсен жетип алайлы энди. Кудай буйрса.